32 bölüm. Ысрайыл эли Мусанын көптөн бери тоодон түшпөй жатканын көрүп, чогулуп келип Аарунду тегеректеп ага мындай дешти: Бизди Мисир жеринен алып чыккан Муса деген немеге эмне болгонун билбейбиз. Ошондуктан сен бизге бизди баштап жүрө турган Кудай жасап бер. Ошондо Аарун аларга аялдарыңардын, уулдарыңардын жана кыздарыңардын кулактарындагы алтын сыргаларды чыгарып, мага алып келгиле деди. Бүт эл кулактарынан алтын сыргаларын чыгарып Аарунга алып келишти. Аарун алардын колунан сыргаларды алып, алтындан музоо куюп, аны кескич менен иштеп чыкты. Ошондо алар: "Мына сенин Кудайың Ысрайыл, сени Мисир жеринен алып чыккан Кудайың ушул" дешти. Аарун муну көрүп, алтындан куюлган музоонун алдына курмандык чалынуучу жай жасап, эртең Теңирге арналган майрам болот деп жарыялады. Алар эртеси эртең менен эрте туруп, бүтүндөй өртөлчү курмандык менен тынчтык курмандыгын чалышты. Анан эл ичип жеген отурду, көңүл ачкан отурду. Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Тезирээк тоодон түш, анткени Мисир жеринен алып чыккан элиң бузулду." Алар тез эле мен осуят кылган жолдон чыгып кетишти. Өздөрүнө алтындан музоо куюп алып, ага сыйынып, курмандык чалып, "Ысрайыл эли силерди Мисир жеринен алып чыккан Кудайыңар мына ушул" деп жатышат. Анан Теңир Мусага: "Мен бул элди көрүп турам. Бул эл тоң моюн эл. Ошондуктан мени өз жайыма кой. Алар менин каарыма калышсын. Аларды жок кылып сенден көп сандаган эл чыгарам" деди. Бирок Муса өз Кудай Теңирине мындай деп жалына баштады: "О Теңирим, Мисир жеринен кудуреттүү күчүң, кубаттуу колуң менен өзүң алып чыккан өз элиңдин үстүнө каарың от болуп жаабаса экен. Мисирликтер Кудай аларды өлтүрүү үчүн тоого алып кеткен тура, аларды жер үстүнөн жок кылгысы келген тура деп айтышпасын. Оттой жалындаган каарыңды жолото көрбө Теңир, өз элиңди өлтүргөндөн кайра тарта көр. Өз кулдарың Ибрайымга, Исхакка жана Ысрайылга өз ысымың менен берген антыңды эстей көр. Сен аларга: силердин тукумуңарды көктөгү жылдыздардай көбөйтөм. Өзүм убада кылган жерди силердин укум тукумуңарга берем. Алар аны түбөлүккө ээлешет деп айтпадың беле?" Ошондо Теңир өз элине төгө турган каарын кайт кылды. Муса бурулуп тоодон түшүп келди. Анын колунда эки бетинде тең мыйзам жазылган эки ташлуу ок бар эле. Бул ташлуу окторду Кудай өзү жасаган эле. Ташлуу окторго жазылган жазууларды Кудай өзү жазган эле. Жашыя чуулдаган элдин үнүн угуп, Мусага: "Угушума караганда станда согуш болуп жаткан окшойт" деди. Муса болсо: "Бул жеңгендердин кыйкырыгы да эмес, жеңилгендердин боздогону да эмес. Мен ырдагандардын үнүн угуп жатам" деди. Муса станга жакындаганда музоону жана бийлеп жаткандарды көрүп, каары кайнап, колундагы ташлуу окторду ыргытып жиберди. Ташлуу окторду ал тоонун этегинде талкалады. Анан Муса алар жасаган музоону алып, отко өрттөп, гүлдөй кылып майдалап, сууга чачып жиберди да, ал суудан Ысрайыл уулдарына ичирди. Анан Муса Аарунга: "Бул элди ушундай чоң күнөөгө батыргыдай, бул эл сага эмне кылды?" деди. Аарун мындай деп жооп берди: "Мырзамдын ачуусу келбесе экен, бул элдин моюн сунбас эл экенин өзүң билесиң. Булар мага: бизди Мисир жеринен алып чыккан Муса деген немеге эмне болгонун билбейбиз. Ошондуктан сен бизге бизди баштап жүрө турган Кудай жасап бер" дешти. Ошондо мен аларга: "Кимдин алтыны бар болсо чыгарып бергиле" дедим. Алар чыгарып беришти. Мен аны отко салсам, ушул алтын музоо чыкты. Муса бул элдин баш бербес эл экенин, Аарундун алардын бузулушуна, душмандарына шылдың болушуна жол бергенин көрдү. Муса стандын дарбазасынын жанына туруп: "Ким Теңирди ээрчигиси келсе, мага келсин" деди. Ошондо анын алдына Лебинин бүт уулдары чогулушту. Муса аларга мындай деди: "Ысрайылдын Кудай Теңири мындай дейт: Ар бириңер кылычыңарды белиңерге байлап алып, станды аралап, чатырдан чатырга өтүп, бир туугандарыңарды, досторуңарды, жакындарыңарды өлтүргүлө." Леби уулдары Мусанын айткандай кылышты. Ошол күнү элдин ичинен 3000ге жакын адам кырылды. Ошондо Муса Леби уулдарына: "Бүгүн силер өз бир туугандарыңарга, өз уулдарыңарга кол көтөрдүңөр. Бүгүн Теңир силерге батасын бериш үчүн өзүңөрдү ыйыктагыла" деди. Эртеси күнү Муса элге кайрылып: "Силер өтө чоң күнөө кылдыңар. Ошондуктан мен тоого чыгып Теңирге барам. Балким силердин күнөөңөр үчүн кечирим алып келермин" деди. Муса Теңирге кайра барып мындай деди: "Бул эл өзүнө алтын Кудай эсап өтө чоң күнөө кылды. Булардын күнөөсүн кечир. Эгерде кечирбей турган болсоң, анда мени да өзүң жазган китебиңден чийип сал." Ошондо Теңир Мусага мындай деди: "Менин алдымда ким күнөө кылса, ошону өзүмдүн китебимден чийип салам. Эми бара бер. Бул элди мен айткан жерге алып жөнө. Менин периштем сенин алдыңда барат. Күнөө үчүн жазалай турган күнүм келгенде, мен аларды жазалайм." Ошентип Теңир элди Аарунга алтын музоо жасаткан үчүн кыргынга учуратты. 11 бөлүм. Эжесиңди Мариям менен Марта жашаган Бетания деген айылда Лазар деген бир адам ооруп жатты. Исаны жыпар-жыттуу май менен майлаган, анын бутун чачы менен аарчыган ушул Мариям болчу. Ооруп жаткан Лазар анын бир тууганы эле.
Теңир жакшы көргөн адамың ооруп жатат деп эжесиңди Исага айтырып жиберишти. Иса муну укканда, ал бул оорудан өлбөйт, бул Кудайдын даңкталышы үчүн жол берилген оору. Бул аркылуу Кудай уулу даңкталат деди. Иса Мартаны, анын сиңдисин жана Лазарды жакшы көрчү. Ал Лазардын ооруп жатканын укса да, жүргөн жеринде дагы 2 күн болду. Андан кийин шакирттерине мындай деди: "Жүргүлө, жүйүт аймагына кайра баралы." Шакирттер ага: "Устат, жүйүттөр жакында эле сени ташбаранга алып өлтүргөн жатышпады беле? Анан кайра ошол жака барган жатасыңбы?" дешти. Иса аларга: "Бир күндө 12 саат жарык болот эмеспи? Күндүз жүргөн адам мүдүрүлбөйт, анткени ал бул дүйнөнүн жарыгын көрүп турат. Ал эми түн ичинде жүргөн адам мүдүрүлөт, анткени анын ичинде жарык жок" деп жооп берди. Иса бул сөздөрдү айткандан кийин аларга: "Досубуз Лазар уктап калды, бирок мен барып аны ойготом" деди. Шакирттер ага: "Теңир уктап жатса, анда айыгат" дешти. Иса Лазардын өлүп калганы жөнүндө айткан эле. Шакирттер болсо анын жөн эле уктап жатканы жөнүндө айтып жатат деп ойлошту. Ошондо Иса ачык эле мындай деди: "Лазар өлүп калды. Силер үчүн кубанып жатам. Силердин ишенип калышыңар үчүн менин ал жакта болбогонум жакшы болду. Жүргүлө ага баралы." Ошондо эгиз деген ысымы бар Томас башка шакирттерге: "Жүргүлө, биз да аны менен бирге өлөлү" деди. Иса келгенде Лазардын көргө коюлганына 4 күн болгонун укту. Битания менен Иерусалимдин ортосундагы аралык болжол менен 15 стадий болгондуктан көптөгөн жүйүттөр Марта менен Мариямга көңүл айтууга келишкен эле. Марта Исанын келе жатканын укканда алдынан тосуп чыкты. Мариям болсо үйдө калды. Марта Исага: "Теңир, сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес. Бирок мен азыр да билем, сен Кудайдан эмне сурасаң да Кудай сага берет" деди. Иса ага: "Бир тууганың тирилет" деди. Марта ага: "Акыркы күнү өлгөндөр тириле турган күнү тирилерин билем" деди. Иса ага мындай деди: "Мен тирилүүмүн жана өмүрмүн. Мага ишенген адам өлсө да тирилет. Мага ишенип жашаган адам өлбөйт. Ушуга ишенесиңби?" Марта ага: "Ооба Теңир, дүйнөгө келе турган Кудай уулу Машаяк сен экендигиңе ишенем" деди. Муну айткандан кийин ал үйүнө барды да сиңдиси Мариямды тымызын чакырып алып: "Устат бул жерде, ал сени чакырып жатат" деди. Муну каар менен Мариям шашылыш тура калып Исага жөнөдү. Иса айылга кире элек болчу. Ал Марта менен жоолуккан жерде эле. Мариямга көңүл айтканы келгендер анын үйдөн шашылыш чыгып кеткенин көрүшкөндө, бир тууганын жоктоп ыйлаш үчүн мүрзөгө кетти го деп ойлоп, артынан кошо жөнөштү. Мариям болсо Иса турган жерге келди да, аны көргөндө бутуна жыгылып: "Теңир, сен бул жерде болгондо бир тууганым өлмөк эмес" деди. Мариямдын жана аны менен келген жүйүттөрдүн ыйлаганын көргөн Исанын каңырыгы түтөп жүрөгү сыздады. "Аны кайсы жерге койдуңар?" деп сурады Иса. "Теңир келип өзүң көр" деп жооп беришти алар. Иса көзүнө жаш алды. Ошондо жүйүттөр: "Карагылач, Лазарды ал кандай жакшы көрчү" дешти. Кээ бирөөлөр болсо: "Бул сокурдун көзүн ачпады беле? Анан ушуну өлүмдөн алып кала алган жокпу" дешти. Иса ичинен кайгырып мүрзөгө басып келди. Ал оозу таш менен жабылган мүрзөлүк үңкүр эле. "Ташты алып салгыла" деди Иса. Ошондо өлгөн Лазардын бир тууганы Мартага: "Теңир жыттанып кетти го, коюлганына 4 күн болуп калбадыбы" деди. Ошондо Исага: "Мен сага эгерде ишенсең Кудайдын даңкын көрөсүң деп айткан жок белем" деди. Үңкүрдүн оозунан ташты алып салышкандан кийин Иса асманды карап мындай деди: "Ата, мени уккандыгың үчүн сага ыраазымын. Мен дайыма угарыңды билем. Бирок муну мени сен жибергениңе ушул жерде турган эл ишенсин деп айтып жатам." Муну айткандан кийин ал бийик үн менен: "Лазар, чык" деди. Ошондо колу буту кишенделген Лазар мүрзөдөн чыгып келди. Анын бети башы да оролуу эле. Иса аларга: "Анын кепинин чечкиле, бассын" деди. Мариямга келген жүйүттөрдүн көпчүлүгү Исанын кылган ишин көрүшкөндө ага ишенип калышты. Ал эми кээ бирөөлөрү фарисейлерге барып Исанын эмне кылганын айтып беришти. Ошондо башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер жогорку кеңешти чакырып мындай дешти: "Эмне кылсак? Бул адам көптөгөн кереметтерди көрсөтүп жатат. Эгерде аны ушул бойдон тим койсок, баары ага ишенип калат. Анан римдиктер келип жерибизди да элибизди да басып алышат." Алардын бири, ошол жылга башкы ыйык кызмат кылуучу болуп шайланган Каяпа мындай деди: "Силер эч нерсени билбейсиңер. Бүт эл жок болгондон көрө эл үчүн бир адамдын өлгөнү силер үчүн жакшы болорун түшүнбөйсүңөр." Муну ал оюнан чыгарып айткан жок. Ошол жылы башкы ыйык кызмат кылуучу болгондуктан Исанын эл үчүн өлөрүн алдын ала айтты. Ар бир улут үчүн гана эмес, Кудайдын чачырап кеткен балдарын чогултуу үчүн да өлүшү керек болчу. Ошол күнү алар Исаны өлтүрүү жөнүндө чечим чыгарышты. Ошондон кийин Иса жүйүттөрдүн арасында ачык жүрбөй калды. Ал чөлгө жакын жердеги Ифраим деген шаарга кетти. Ал жерде шакирттери менен болду. Жүйүттөрдүн Пасах майрамы жакындап калгандыктан өлкөнүн туш тарабынан көптөгөн адамдар майрам алдында тазалануу үчүн Иерусалимге келишти.
Алар Исаны издешти. Ибадатканада туруп алышып, "Кандай деп ойлойсуңар? Ал майрамга кирет болду бекен?" деп өз ара сүйлөшүп жатышты. Башкы ыйык кызмат кылуучулар менен фарисейлер болсо Исаны кармаш үчүн Исанын кайда экенин ким билсе кабарлап койсун деген буйрук беришти. 8-бөлүм. Акылмандык чакырып жаткан жокпу? Акыл үнүн бийик чыгарып жаткан жокпу? Ал бийик жерлерге, жолдорго, жол тоомдоруна туруп алып чакырып жатат. Ал шаардын дарбазасынын жанына, шаардын кире беришине туруп алып чакырып жатат. Адамдар, мен силерге чакырык салып жатам. Менин үнүм адам баласына. Эси жоктор эстүү болгула, акылы жоктор акылдуу болгула. Уккула, анткени мен маанилүү сөз айтам. Менин оозумдан чыккан сөз чындык. Анткени менин тилим чындыкты сүйлөйт. Жаман сөздөрдү сүйлөгөндөн оозум жийиркенет. Менин оозумдан чыккан сөздүн баардыгы адилет, анда жалган да, анткорлук да жок. Булардын баардыгы акылдуулар үчүн айкын, билимге ээ болгондор үчүн адилет. Күмүштө эмес, менин окутуумду кабыл алгыла. Тандамал алтындан билим артык. Анткени акылмандык берметтен артык, ага адам каалаган нерселердин эч бири тең келбейт. Мен акылмандык, акыл менен чогуу жашайм. Туура билимди издейм. Теңирден коркуу, жамандыкты жек көрүү, текебердикти, менменсингендикти, кыянат жолду, жалган оозду мен жек көрөм. Менде кеңеш менен чындык бар. Мен акылмын, менде күч бар. Падышалар менин жардамым менен бийлик кылышат. Өкүмдарлар менин жардамым менен чындыктын негизинде мыйзам чыгарышат. Башчылар да, төрөлөр да, жер жүзүндөгү башкаруучулар да менин жардамым менен башкарышат. Мени сүйгөндөрдү мен да сүйөм. Мени издегендер мени табышат. Байлык да, даңк да, жок болбой турган казына да, чындык да менде. Менин жемишим алтындан, эң таза алтындан артык. Тандамал күмүшкө караганда менден пайда көп. Мен чындыктын жолу менен, адилеттиктин жолу менен жүрөм. Мени сүйгөндөрдү чыныгы байлыкка жеткирем, алардын казналарын толтурам. Теңир мени өзүнүн жолуна башталышында эле, баардыгын жарат электен мурун эле, эзелки убакта эле жараткан. Мен кылымдар мурун эле, башында эле, жер жаратыла электен мурун эле майлангам. Мен түпсүз туңгуюктар жарала электеле, суусу мол булактар жарала электеле төрөлгөм. Мен тоолор орнотула электеле, адырлар жаратыла электеле төрөлгөм. Теңир жерди да, талааларды да ааламдын алгачкы чаңчаларында жарата электеле төрөлгөм. Теңир асманды даярдай баштаганда, мен ошол жерде болчумун. Ал түпсүз туңгуюктардын үстүнөн тегерете сызык жүргүзүп жатканда, асманга булуттарды орнотуп жатканда, түпсүз туңгуюк булактарын бекемдеп жатканда, суулар чегинен ашып кетпесин деп деңизге мыйзам берип жатканда, жердин негизин орнотуп жатканда, мен анын жанында сүрөтчү болчумун. Ар күнү анын кубанычы болчумун. Анын алдында ар дайым кубанып турчумун. Анын жараткан жер шаарында кубанып турчумун. Менин кубанычым адам баласы менен бирге болгон. Мени уккула. Менин жолумду сактагандар бактылуу. Акыл насааттарды угуп акылдуу болгула, четке какпагыла. Ар күнү менин дарбазамдын жанында сергек болуп, эшигимдин алдында сакчылыкта туруп, мен уккан адам бактылуу. Анткени мени тапкан адам өмүрдү тапты. Ал Теңирден ырайым табат. Ал эми мага каршы күнөө кылган адам өз жанына зыян келтирет. Мени жек көргөндөрдүн баардыгы өлүмдү жакшы көрүшөт. Ыйык элчи Павылдын Эфестиктерге жазган каты. 1-бөлүм. Кудайдын каалоосу менен Машаяк Исанын элчиси болгон Павылдан Эфестеги ыйыктарга, Машаяк Исага ишенгендерге салам. Кудай атабыз жана Теңирибиз Иса Машаяк силерге ырайымын төгүп, тынчтыгын бере берсин. Бизге Машаяк аркылуу асмандагы ар кандай рухий баталарды берген Теңирибиз Иса Машаяктын Кудайы жана Атасы макталсын. Биз Кудайдын алдында сүйүүдө ыйык жана кемчиликсиз болушубуз үчүн ал бизди дүйнө жарала электен мурун Машаяк аркылуу тандап алып, өз каалоосу жана жакшы тилеги боюнча Иса Машаяк аркылуу өзүнө бала кылып алууну алдын ала белгилеп койгон. Кудай өз ырайымынын даңкы чыгышы үчүн сүйүктүү уулу аркылуу бизге мол ырайымын көрсөттү. Кудайдын мол ырайымынын негизинде уулунун кан аркылуу кун төлөнүп, күнөөлөрүбүз кечирилди. Кудай бизге бул мол ырайымды өзүнүн даанышмандыгы жана акылмандыгы менен көрсөттү. Кудай бизге Машаяк аркылуу алдын ала белгилеп койгон өзүнүн жакшы тилеги боюнча өз каалоосунун жашыруун сырын ачып берди. Ал өз убагы келгенде асмандагы менен жердегинин баардыгын Машаяктын башчылыгы астында бириктирет. Машаякка башынан үмүт кылып жүргөн биз аркылуу анын даңкы чыгышы үчүн баардыгын өз каалоосунун чечими боюнча жасоочунун алдын ала аныктап койгону боюнча Машаяк аркылуу биз да мурасчылар болуп калдык. Чындык сөзүн куткарылууңар жөндөгү жакшы кабарды угуп,
Maşayaka işengeniňerde sizler de al arkылуу uwadalangan ıyık ruh menen möörlöngönsüňer. Anın daňky maktalyş üçin, anın ençisine alınganlar kutkarılışı üçin ıyık ruh biz ee bolo turgan murastın amanatı. Oşonduktan men da sizlerden Teňir İsaga bolgon işeniňler jana bardyk ıyıktarga bolgon süýüňer jönde ukkandan beri sıyıngan sayın sizlerdi estep sizler üçün daima Kudayga rahatçılık bildirip jatam. Teňribis Maşayaktın Kudayı daňktуу ata anı taanyp bilişiňer üçün sizlerge akılmandyk berүүçü jana düşündürүүçü ruhun bersin dep al çakırıp alganda ee bolgon ümitiňer emne ekendigin jana anın ıyıktarga bere turgan daňktуу murasynın moldugu kanday ekendigin. Oşondoyle anın biyligi var güçünün taasiri astında işengen bizdin içibizde hareketlenip jatkan anın kudreti kançalık çenemsiz ekendigin taanyp bilişiňer üçün jüregiňerdiň gözlerin açsın dep synyp jatam. Kuday Maşayakты ölgöndөрдүн arasından tiriltip asmanda özünün oň jagına oturguzganda oşol ele güç Maşayaktın içinde hareketlengen. Anı bardyk başçılyktan, biyilikten, güçtön jana üstөmdүктөн oşondoyle azırkı mezgilde gana emes, gelecekte de atala turgan bardyk ısımdardan jogorу koygon. Bardygyn anın butaldına bagındırgan jana anı bardygynın üstünön jıyındın başçısı kılıp koygon. Jıyın anın denesi. Bardygyn bardyk jagынан толтуруучунун толуктугу.